بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا ينبغي على Ошондуктан мусулман бул айга өзүн даярдашы керек. Бул айдан жакшы пайда алыш үчүн. Өзүнө ушундай программа түзүп алса, жакшы жана пайдалуу программа. Эгер ал өзүнө план түзүп алса, аны аткарууга аракет кылат. Программа түзүүнүн бир мисалын кара. Салафтардын бирөөсү Рамазан киргенде бул кедейлерге тамак берүү жана Кур'ан окуу айы деп айтчу экен. Ал өзүнө Рамазанга ушундай программа түзүп алган эле. Сен Рамазан айы башталганда эмне менен элек болосуң? Өзүңдүн максатыңды, кыла турган амалдарыңды аныктап ал. Убактыңды тартиптешти, таравихти, түнкү намаздарды өткөрүп жибербе. Орозо маалында көбүрөөк зикир кылууну унутпа. Чындыгында Аллахтын алдында орозо кармап эң чоң соопко ээ болгондор бул орозо маалында көп зикир кылгандар. Ким күндүзү орозо тутса, тамак, суусундук жана бардык ооз ачуучу себептерден алыс болсун. Бирок, мисалы, багымдаттан пешимге чейин уктап жатса, ага тең боло алабы? Ким орозо учурунда ошол эле убакытты Кур'ан окуу менен өткөрсө, экөөнүн орозосу бирдейби? Экөө тең болобу? Жок, Аллахка ант, андай эмес. Туура, биринчиси да парзын аткарды, экинчиси дагы. Бирок экөө бирдей боло албайт.